Assalamu alaikum урматтуу Tez Xabar kanalının көрермандары, мекендештер жана кыргызстандыктар, саламатсыздарбы? Tez Xabar kanalı жаштардын шаары Жалал Абад шаарындагы сатыла турган үйлөрдү, жерлерди, батирлерди жана жаңы ачылыштарды көрсөтүүнү баштады. Буюрса, бүгүнкү биздин биринчи чыгарылышыбызда Жалал Абад шаарындагы Лавданкара айылынан сатыла турган заманбап үйдү көрсөтмөкчүбүз. Ал үчүн сиздер Жалал Абадка Сузак айлампасынан кирген централдык көчөдөн келесиздер дагы. Жалал Абадтын кире беришиндеги светофордон тагыраагы Петровектор май куюучу жайынын жанынан оңго бурулуп Тажимамат Шайдуллаев көчөсүнө кирсеңиздер болот. Мына бул жерде чоң канал бар. Каналды бойлоп болгону 200 метр жүрүп солго бурулуп кирсеңиздер болот. Ал эми Сузак айлампасынан мына ушул тараптан келесиздер. Сузак айлампасынан Жалал Абад шаарынын ичине келе жатканда биринчи светофордон өтүп эле каналдан өтүп оңго бурулуп кирсеңиздер болот. Сиздер менен чогуу барып, чогуу көрөлү. Азыркы каналды бойлоп эле келсеңиздер, каналдан наркы бетке, берки бетке адамдар жөө өтө турган эки көпүрө бар. Экинчи көпүрөдөн 20 метр өткөндөн кийин эле каналды бойлогон жол токтойт. Тупик. Бирок жол солго бурулат. Бул жол Ташбаев Сулайман атындагы көчө деп аталат. Сатыла турган үй как раз мына ушул көчөдө. Биз менен чогуу болуңуздар. Ушул көчөнүн тургуну болосуздар. Бул көчөгө киргенде сол тарапты эсептеп келесиздер. Үчүнчү турган үй экен. Дуалы дагы көк түскө боелуптур. Азыр бул үйдүн ээлери мени күтүп турган чагы гаражы да бар экен. Гаражы ачык турат. Унаамды көлөкөгө коюп, анан жумушумду баштайын. Мени менен чогуу болуңуздар. Биз сиздердин келечектеги үйүңүздөргө, гаражыңыздарга кирип келдик. Үйдүн ээси чыгып мага кошулду. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыңар? Жакшы, Кудайга шүгүр. Унаамды гаражга без уруксат эле киргизип койдум мен. Эми уруксат да сизге. Канча болду бул жерде жашаганыңызга? 2012ден бери ушул жердемин. 2012 тамды баштап ушул жерде тамды өз колум менен салып жүргөн үйлөрдөн. Өзүңүз өз колуңуз менен салган. Өз колум менен салган үй. О, демек до конца өзүм жашайм деген турбайсызбы? Кудай кааласа ошо. Светти келтирипсиз. Жалаң көк түстө дарбазаны дагы кооз дарбазаны коюп турсуз. Гаражга бир дарбазаны коюп койсо, гараждын ичи дап-даяр экен. Гаражды дагы биз мен пультовый ворота кылам деп секционный болуп жетишпей калдык. Жетишпей калдыңыз. Айтыңызчы, бул үйдү өз колуңуз менен салсаңыз, жакшы ниеттер бар экен эле. Анан эмнеге сатып, каяка кетип атасыз? Жумуштар боюнча Бишкекке тура жай кылып, ошо Бишкекке кетип атам. Бишкекке көчөйүн деп атасызбы? Жумуш Бишкекте болуп калды. Ооба, Бишкекте болуп калды. Үйдү келтирипсиз. Мага баарынан дагы көк түс жагып атат. Асман түсүндө экен. Мына ушундай көк түстү дагы үйгө колдонсо болот турбайбы? Жашыл, сары кылганга караганда мына бул свет дагы жакшы чыгат экен. Андыктан үлгү алсаңыздар болот. Атыңыз ким эле? Атым Иса. Иса мырза. Жериңиз канча сотук? Жерим 6 сотук. 6 сотук. 6 сотук айланасы бүт тосулуптур. Караңыздар, дуалына чейин көк түстө краскалап чыгыптыр. Бак тарактары да бар экен. 6 сотук жер аянты үй бир жаңсыл салынган. Үйдүн аркасында канча метр жер калтыргансыз? 3 метр, 4 метрдей жер калган. 3 метр, 4 метр жерди калтыргансыз. Үйдүн алдында гүл бакча, огород бар экен. Дарактар да турат, курмадан баштап өрүккө чейин бар экен. 4-5 дарак турат. Ал эми үйдүн алдында мындай эмне асфальт баскан белеңиз бурда? Илгери бул жер өзү шипаң болгон, асфальт болгон. Эски кабат асфальт бар. Эски асфальт, демек бул жердин асты өтө бышык турбайбы? Ооба, бышык, там чөкпөйт. Жерин өтө трамбовка болгон, өтө катуу жер. Катуу жер. Үйдүн узун туурасы канча? Үйдүн узун туурасы 8-11. 8-ге 11. Бышык кышпы, кам кышпы? Бышкан кыш. Бышкан кыш. Сыртындагы көк түстө декорлогон. Терезелери бүт көрүп турасыздар, пластик терезелер. Ал эми крышасы көк түстө металл черепица экен. Суу түтүктөрү, өстүрмөлөрү бүт жасалган.
үйдүн сырты дагы утепление болгон, жылууланган. Утепление болгон. Эмне менен утепление кылгансыз? Пенопласттар менен утепление кылып, клейлеп неме алганбыз. Жасагансыз. А бул жагыңыз эмне? Гаражга го унааны киргизип койдук. Ооба, гараждан кийинкилер бул жакта мындай скалат кухня кылам деп неме алган, летний жандай очок немелерди, а бирок ага жетишпедик. Жетишпедиңиз. Бул жагы толук бүткөн жок. Ооба. Мына жерде бир комната экен. Азырынча склад деңиз. Бул жерде ортодо дагы бир бөлмө турат. Бул жерде дагы склад экен. Наркы чекеде дагы бир бөлмө турат. Ал деле склад экен азырынча. Терезелери дагы коюлуп тур. Буюрса келечекте бул чакан бөлмөлөрдү летний кухня, очоккана кылып бөлүштүрөт экенсиз да. Ооба, ошол. Ички ремонтуна маани бере турган болсоңуздар, көрүп турасыздар. Мына ичи шыбалыптыр. Ал эми стяжка болуптур. Ал жагындагы сиздер эске алып койсоңуздар болот. Электромонтаж болгонбу бул жак? Электромонтаж боло элек. Боло элек. Ташталган. Ташталган. Жакшы. Демек, времянка 3 бөлмө плюс гаражы менен экен. Жалпы жер аянты 6 соток экендигин эскертем. Кире бериши астана мына ушул жер, ал эми үстү балкон экен. Буюрса балконго да чыгабыз азыр. Биз менен чогуу болуңуздар. Биз сатыла турган үйдү толук көрүп чыкканга аракет кылабыз. Ылайым мына ушул үй келечекте сиздердики болуп калсын деп Кудайдан тилек кылайын. Анда жумушумду баштайын. Бисмилла. Бул жер прихожка да? Прихожка, ооба. Кафел бастыңыз бул жерге. Кафел басылган. Өзүңүз уста окшойсуз, а? Ооба, бүт өз колум менен кылган үй. Караңыздар. Биз прихожкага кирдик. Прихожкага кирип эле оңго бурулуп кире турган болсоңуздар, кадимки чоң үйдүн коридору. Тепкич менен 2-чи кабатка чыгасыздар. Ички ремонту жакшы экендиги бүт көрүнүп турат. Эгерде жакса, сиздер анда аракет кылыңыздар. Максатты көздөңүздөр. Биз бир чекеден баштайбыз. Оң жактан баштайлыбы? Оң жактан баштайлы. Оң жакка киргенде кухня. Кухня. Мына ушул биринчи эшиктен киргенде ашкана. Плюс холл да ушул жакта турбайбы, да? Холл ошо ашкана менен бири да. Мына көрүп турасыздар, күнчыгыш тарапка мындай 3 положенияда ачыла турган терезелер коюлуп тур. Пластик терезе. Бул жакта бир чоң терезе. Мына бул күнбатыш тарабында 2 терезе коюлуп тур. Негизи чоң бөлмө экен. Узун туурасы канча чыгат? Узун туурасы 7.30га, узуну. Туурасы 3.75, 3.80 ушундай. 3.80. Кухня негизи бул бөлмөнүн бир тарабына жасалыптыр. Атайын ашкананын эмеректери коюлган, техникалар бүт коюлган, ортосу кафелденген, электроточкалар дагы бүт уюштурулган. Ал эми сиздер көрүп турган кухнянын эмеректери турган аянттын полу болсо кафелденип, биз турган тарабы, чай ичүүчү тарабы же болбосо холл тарабы көрүп турасыздар, кадимки ачык түстөгү ламинат менен жасалган. Эми потолокко көңүл бөлүңүздөр. Потолоктагы гипсокартондон формаланып жасалган, люстралар бүт коюлган, дуалга дагы мындай көзгө жагымдуу, көздүн жоосун алган татынакай обойлор жабыштырылыптыр. Техникаларыңыз кетеби, калабы? Техникалар эми булар туугандардын подаркасы болчу, алып кетпесек болбойт, капа болушат. Алып кетесиз. Белекти калтырган болбойт. Мына эшиктерди келтирипсиз го, эшиктер дагы окшошкон ак түстөгү эшиктер экен. Көрүп турасыздар, жакшынакай. Негизи ремонтто ачык түстү колдонупсуз. Маанайыңыз дагы ар дайым жайдары жана ачык жүрсүн. Абдан жакшы вариантты тандап алыптырсыз. Биз эми сол тарапка кирели. Бул жакта бир чоң бөлмө бар экен. Катырыпсыз го төрдү. Камин го, камин, а? Камин койгом, эми бул мындай деле крастага үстүнө телевизор коем деп неме кылгам, бирок телевизор койгонго успейт этпедим. Успейт этпедиңиз. Демек, асты жагы для красота. Мындай гипстен жасалды да була? Ооба, гипстен жасалган. Камин көрүп турасыздар, для красота. Ал эми үстүнө көрүп турасыздар, телевизор койгонго орундуктар, кабель, антенна, интернет баары келтирилиптир. Өтө кооз жасаптыр, ачык түстө жасалган. Бул бөлмөңүздүн узун туурасы канча? Бул узун туурасы кухня ашканабыз менен бирдей эле, ошо 7.30, туурасы 3.80. 3.80. Мына мындай дуалга дагы татынакай обойлорду жабыштырып, рамкаларды жасап, люстраларды илип, потолокко болсо кооз ачык түстөгү люстраларды коюп, чекелерине софит лампаларды коюп, потолокту гипсокартондон жасап койгон. Ачык түстөгү бөлмө. Күнчыгыш тараптан 2 терезеден жарык нур кирип турат. Ал эми үйдүн астанасы тарапта кухнядагыдай эле 3 положенияда ачыла турган чоң терезе коюлган. Ал эми пол болсо өзүңүздөр көрүп турасыздар, кадимки ламинат. Эми
экинчи кабатка чыгалы, а? Ооба. Экинчи кабатка чыгып көрөлү. Тепкич дагы окшош түстө жасалган. Тепкичтин асты эмне? Тепкичтин асты Кладовка. Топка деп пландаган. Топканы ушул жака койсоңуз болот. Топканы ушул жака койсо болот. Өтө зарыл немеде ажатканадагы раковинада коюп койгон. Бир көрүп коелу. Азыр эми мындай өтө шашылыш түрдө келип калгандар кире калган. мынакей. Азыр эми убактылуу экен да бул жерде. Душ, раковина, унитаз коюп коюп турсуз, бирок проект боюнча бул жер топка болот. Жакшы. Душтун ордуна ошо печка коюлса эле бүт сантехника бардыгы монтаждар болгон. Печканы коюп туруп улап койсо отопление бүт ысыйт. Ысыйт. Форточка дагы коюлуп тур. Биз эми экинчи кабатка чыгалы. Биз менен чогулуңуздар. Экинчи кабаттагы бөлмөлөрдү дагы бүт көрүп чыгалы. Мына кандай жыгаштар? Бул атайын лестница үчүн жасалган жыгаштар, тепкичтер үчүн. Тепкичтер үчүн жасалган жыгаштар. Базардан алынган кадимки жыгаштар экен. Биз экинчи кабатка чыктык. Жана сыртта көрсөттүк эле. Экинчи кабаттагы балконго дагы чыгабыз деп. Биринчи, экинчи кабаттын коридорунан мына бул эшик аркылуу балконго чыгалы, айлананы бир карайлы дагы, анан үйдүн ичиндеги экинчи кабаттагы бөлмөлөрдү көрсөтүп коелу. Мына кошуналар дагы үйлөрүн бүтүрүп жатышат. Үйдүн алдындагы гүл бакча аянт кеңири. Временканын сырты көк түстө, ал эми крышасы дагы көк түстөгү тыныке менен жабылган. Айланасындагы үйлөр баары бүтүп эле калган. Кошуналар жакшыбы? Жакшы, бардыгы жакшы, кыргыздар бардыгы. Жакшы. Мынакей, көрдүңүздөр. Эгерде жакса, аракет кылсаңыздар болот. Биз экинчи кабаттагы бөлмөлөрдү тааныштыралы. Эгерде сиздер биринчи кабаттан чыгып эле солго бурула турган болсоңуздар, ортодо кичи коридор бар экен. Бул жерден оң тарапка бурулуп кире турган болсоңуздар, бул кандай бөлмө? Бул детский бөлмө деп койгонбуз. Детский бөлмө. Балдардын бөлмөсү. Кыздар үчүн деп даярдалган. План кылган. Кыздардын бөлмөсү мына. Детский, женский деп койсок болот. Күнчыгыш тарабындагы терезе мынандай арка түрүндө овальный формада жасалыптыр. Негизи кооз чыгат экен. Потолок өзүңүздөр көрүп турасыздар, кооз жасалган. Пол болсо бардык бөлмөлөрдүкү окшош. Ачык түстөгү ламинат колдонгон. Узун туурасы канча чыгат бул бөлмөнүн? Узуну 380. Ооба, туурасы бул 270 ушундай болсо керек. Ушундай болсо керек, Ортодо санузел бар экен. Көрүп турасыздар. Полдон баштап потолокко чейин бүт кафелденген. Жакшынакай кафелдерди тандап алган экенсиз. Бул жерге эмнелер коюлгандыгына маани бере турган болсоңуздар, биз полдон баштайбыз. Теплый пол болгон эмес? Пол болгон. Кандай баягындай спираль таштагансызбы? Грейш кабель деп коет, ошо ысытып турган провод ташталган. Провод ташталган. Көрүп турасыздар, техникалар бүт баары бар экен. Эми кимиси калат, кимиси алып кетет. Аны өзүңүздөр сүйлөшүп аласыздар. Раковина коюлган, күзгү коюлган, вешалкалар бүт коюлган, сушилка. Ал эми мынабы көрүп турасыздар, ванна, жуунуучу аянт, унитаз, мынандай көрүп турасыздар, Аристон дагы коюлган. Потолок болсо чоң плафон койгон турбайсызбы? Бул жерде чоң плафон коюлган, жарыгыраак болуш үчүн. Жарыгыраак болуш үчүн. Негизи жарык экен. Сиз жарык түскө жакын экенсиз. Эми солго кирели, бул кандай бөлмө? Бул балдардын бөлмөсү. Балдардын бөлмөсү. Орусча айтканда мужской. Мужской. Эркек балдардын бөлмөсү. Демек, детский. Балдар мына ушул бөлмөдө уктайт, эс алат, сабагын даярдайт, убактысын өткөрөт. Эми тепкичтен чыкканда сиздер оңго бурулуп кире турган болсоңуздар, бул жакта да эки бөлмө бар. Биринчиси оң тараптагы бөлмө, бул родительский спальня. Ата-энелердин спальня. Көрүп турасыздар, потолок мындай тоголок формада жасалыптыр. Узун туурасы канча? Туурасы 380 эм. 380. Узуну? Узуну 370. 370ке 380 экен да, демек, бир терезе коюлган, телевизорлор да коюлган, эмеректер да коюлган, пол болсо кадимки ламинат. Ал эми бул бөлмөнүн жанында ошондой эле размерде дагы бир бөлмө бар. Аны дагы сиздерге көрсөтүп коелу. Бул дагы бир спальня бөлмөсү. Коноктор келгенде мына ушул бөлмөгө коркпой киргизсеңиздер болот. Потолок көрүп турасыздар, мына ушундай формада жасалган, эки терезе коюлган, пол болсо таптаза боюнча турат. Отопление эмне болгон?
отопление бардыгы батарейка гана иш калган, калгандары бардыгы уже монтаж болгон. Мына монтаж коюп коюпсуз. Жаңы абойдо жаң келген үчүн батарейканы эмне элек эле. Илинерек. Жакшы. Эң жакшы. Ремонтту катырыпсыз. Ремонтту. Интернет барбы эмне? Ой, Wi-Fi бар. Интернет да бар экен. Демек сиздердин жашооңуздарга бардык шартты түзүп коюптур. Ваннанын саркынды суусу каяка кетет? Сыртка атайын септик казылган, өтө чоң септик казган. Ошол жака түшөт. Ошол жака түшөт. Биз үйдүн ички бөлмөлөрүн, ички ремонтун проектисин толук түрдө көрүп чыктык. Эгерде жакса аракет кыла бериңиздер. Таза суу маселеси кандай сизде? Таза суу бар, шаарда. Бул жерде крант бар экен, Ооба, суу бар. Суу чыгат. Ооба. Суу кеңири турбайбы? Кошумча жерден дагы суу келбей калганда запас суу коюп койгонбуз. Жерден мотор менен тартып чыгарат. Мына болбу, Ооба, токко сайса иштейт. Суу тартып чыгарат. Ушудан чыгарып береби? Ооба. Канча метрден чыгат эми? 13-14 метрден жерден чыгат. 13-14 метрден таза суу чыгат экен. Бакка суу коюш үчүн атайын чыгарып койгон. Бакка поливке. Ооба, поливке. Бул жака ажаткана кылгансызбы? Бул жака ошол септик деп аткан, септиктин үстүнө ажаткана кылып койгон. Септик канча метр эле? Септиктин чукурлугу 4 метр, узун туразы 3 метрге 2,5 метр. Бул жака калитка койгонсузбу? Ооба, бул жакта аркаңкы коңшуларга мына асфальт келген, жол келген, ошол менен коңшуларга каттаганга атайын. Коңшулар эң жакшысы коңшу менен алака бересе дегендей. Үйдүн аркасында дагы мындай аянт бар экен. Дарактар кеңири өсөт. Көрүп турасыздар. Бул жака дагы дарактар эгилип, чоңойтулуп жатыптыр. Канча дейсиз эми үйдүн баасын айтыңызчы. Биз өзү жумуш боюнча Бишкекке кетип атабыз. Үйдүн баасы 100 000 доллар, өтө деле мындай 120 мындай деп айтпайбыз. Тоготер жери 100, андай эмес жок. Ошол накталай акча болсо эле, ошо бизге өтө акча эле гана керек. Токотер жерин айтып атасыз. Кичине содалашабызбы? Содалашса болот. Сүйлөшөбүз да? Сүйлөшөбүз. Ооба. 100 000 доллар деп атасыз. 100 000 доллар бир аз кеми бар экен. Токотер жерин айтып атыптыр. Трехфазга киргенби, кирген эмеспи? Проводдор ташталган, бирок кошула элек. Газ кандай бул жерде? Газдын турбалары келген, бул дагы али үйлөргө таратыла элек. Турбалар келген. На будущем келет экен да анда. Эң жакшы. Мына таза суу бар экен. Үйдүн ичинде жашаганга бардык шартты жасап коюптур. Эгерде жакса сүйлөшүңүздөр. Жакын жерде эмнелер жайгашкан? Жакын жерде ФАП бар жайгашкан. Жолдун аркы бетинде мектеп, жана трасса. Бишкек жолунда. Жолдун аркы бетинде мектептер бар. Ошол. Бала бакча жакын жерде барбы? Бала бакча өтө жакын жерде жок, сал алысыраак. Мечитчи? Мечит ошо жакын жерде, 2 көчө наракта. Чоң мечит бар. Жалал шаарынын мечити бар. Эң жакшы. Анда үй ээсинин телефон номерин жазып алыңыздар, урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү. 0774 60 70 70. Бул номерде WhatsApp иштейт. Дагы бир телефон номери бар. 0778 28 80 34. Ушул эки телефон номерлерге сиздер любой момент чалсаңыздар, байланышка чыксаңыздар болот. Анда мына ушул үй келечекте сиздерге насип кылып калсын. Мына ушул үйдө тойлор, жакшылыктар болсун. Барыңыздарга ийгилик каалайм. Тез кабар каналынын бүгүнкү бул чыгарылышында сиздер Жалал Абадтагы Лавданкара айылындагы Сулайман Ташбаев атындагы көчөдөгү сатыла турган заманбап үйдү көрдүңүздөр. Тез кабарды издегендер 0558 86 00 11 номерлерин терсеңиздер болот. Көрүшкөнчө.